Эгерде ушул коңгуроо кагып аткан коңгуроого эгерде же президенттин же жогорку кеңештин кулак какпаса, эртең азаптын чеңгелине кабылабыз. Же сөзсүз Марат Казакбаевге окшоп, же башкаларга окшоп сөөгү чыгыш керек барган жерде. Мына ол жерде эч нерсе болбогондой болуп, тымпыйып, мыйзам бузулбагандай, конституция бузулбагандай болуп, мыйзамдарды талкуулап, кабыл алып отуруштун өзү кайдыгерлик деп отурат. А кайдыгерлик мыйзам боюнча дагы, иман боюнча дагы эң чоң күнөөгө батат туугандар. Бир үй бүлө сыздап отурат, 28 үй бүлө сыздап отурат. Энесин көрө албай, бала сыздап отурат, кызын көрө албай, ата сыздап отурат, аялын көрө албай, күйөөсү сыздап отурат. Мына жерде жылуу жумшак отуруп, биз мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Бирдем өзгөрүп кетип ал мыйзамдар. Соңку кезде сүйлөгүң да келбейт, ушул жерге киргиң да келбейт, жана чыгайт. Кайран жогорку кеңеш, кайран эгер өкүлдөрү, кайран алып аткан айлык, кайран көкүрөккө таккан мына ол туу, кайран адамбыз деп басып жүргөн биз. Эмнени өзгөртө алабыз? Эмнеге таасир келтире алабыз? Ушул жерде шушуңдашып, 5-6-дан сүйлөшүп, кудуңдашып, сүйүшүп, кучакташып, өз маселебизди чечкенден башка эмне кылып атабыз туугандар? Биз кабыл алган мыйзамдардан эмне өзгөрүп атат? Кайсы жакшылыкка баратабыз? Же конституцияны корго деп, конституцияны коргой албасак, адамдын укугун сактап бер деп, аны сактай албасак, мына жерде ант ичпедик беле? Мен кыйшаюусуз аткарам, эгерде аткара албай кайсам, мыйзамдарга ылайык жооп берүүгө даярмын деп. Кана жөлөк пулдардын эң керектөлүүчү корзинадан аз болгону, көп болгону. Кана Акылбек Жапаров жарыялады, аны аткарбайбыз деди, аткара да албайбыз деди. Эмнеге добуш бердик биз? Иштей бер айланайын деди. Аткарылбаса койсун, конституция өзү менен өзү болсун. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден суранам. Айтып атпаймынбы, сурангым да келбейт, сүйлөгүм да келбейт. Бирок суранам. Биз соңку кездеги Кыргыз Республикасындагы конституциялык мыйзамдардын одоно түрдө бузулгандыгы жөнүндө комиссия түзүп иликтемейинче жогорку кеңеш өзүнүн ишин актабайт, жеп атканыбыз адал болбойт. Биз эле күлүбүз. Эгер